Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргызстандыктар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, ассаламу алейкум. Биз сиздерге сатыла турган 2 бөлмөлүү батир таптык. Ал Бишкектеги Жумабек көчөсүндө жайгашкан элиталык көп кабаттуу 9 кабаттуу үйдөн сатылат экен. Бул Бишкектеги Жумабек көчөсү. Тактап айтканда Бишкектеги центрде жайгашкан. Мына ушул көчө менен түз жүрүп барганда светофордо Карпинка көчөсү келет. Негизи бул биз турган район Бишкектеги Карпинка району. Карпинка көчөсү менен жогору чыксаңыздар Чүй көчөсүнө барасыздар. Андан ары Цум, Гум, площадь. Ал эми мына ушул домдун аркасында жаңы салынган Бишкектеги Борбордук мечит жайгашкан. Ал эми мына ушул үйлөрдүн аркасында эски автовокзал жайгашкандыгын жакшы билесиздер. Биз сиздерге ушул көп кабаттуу үйдөгү 2 бөлмөлүү 6 кабатта жайгашкан батирди баштан аяк зерикпестен, эринбестен көрсөтүп чыгабыз. Азыр үй ээлери бизди күтүп жаткан утур. Андыктан биздин канал менен бирге болуп ушул чыгарышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Эң жакшы жери үйдүн аркасында көчө тарабында дагы парковка бар экен. Ал эми мына ушул үйдүн чыгыш тарабы менен двордун алдына киргенде бул жакта да парковка бар экен. Аны да эске алып коюңуздар. Бишкектен 2 бөлмөлүү батир болсо тартып коюңузчу. Биз алайлы дедик эле, бюджетный вариантта болсо тем более жакшы болот деген сураныштар көп болду. Комментарийден көп жазышты. WhatsAppка дагы мага түнү күнү жазып жатышат. Мына чырагыңыздарга майтамды мен 2 бөлмөлүү батир таптым. Ал Бишкектеги Жумабек көчөсүндө жайгашкан 9 кабаттуу үйдө. Мына ушул сол жактагы биринчи подъезден кирет экенбиз. Парковкага орундуктар бар, камера наблюдения бар, бардык шарт бар. 6 кабатка көтөрүлөбүз. Киребиз анда. Биз кирдик. Лифтти да чакырып койдук. Мына лифт келди. Азыр 6 кабатка көтөрүлөбүз. Строительная компания Нурис-Ди дейт. Нурис-Ди деген курулуш компаниясы курган көп кабаттуу үй экен. Биз 6 кабатка чыктык. Биз 6 кабатка көтөрүлүп чыктык. Үйдүн ээси бизди күтүп алды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Канчанчы квартира? Номер? 13. 13-чү квартира. Бул жерде менимче жанагы отопление, ысык суу, муздак суу баардыгы ушул жерде вентилдери коюлган. Ушул жерден кошуп, көбөйтүп, азайтып дегендей мына ушундай иштерди жасаса болот. 2 бөлмөлүү батир, Бул бронированный эшиктер. Компания өзү коюп бергенби? Нурис-Ди? Да. Анда кирдик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Киргенде сол жакта чоң күзгү турат. Азыр бул жерде жашап атасыздарбы? Эмне үчүн сатып атасыз квартираны? Россияга көчөлүп атабыз. Россияга көчөлүп атасыздарбы? Канча метр квадрат? 80 квадрат. Бул жерде канча убакыттан бери жашайсыздар? 3 жыл. 3 жылдан бери жашайсыздар, 80 метр квадрат экен, көрүп турасыздар. Жаңы үй, евро ремонт болуп жасалган. Азыр биз бир чекеден көрсөтөлү. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, атыңыз? Шахназа. Шахназа. Абдан жакшы. Кана баштадык анда. Биз коридордон биринчи эле сол жака бурулуп кире турган болсок, бул жерде кухня экен. Кухня негизи өтө жакшы жасалыптыр, көрүп турасыздар. Абойлор кандай абойлор? Абойлор итальянский абойлор Emiliano Parati бренд. Bir rulonu 5000 сомдон алынган. Bir rulonu 5000 сомдон алынган итальянский. Италиянын абойлорун кээ бир адамдар кое бербейт. Анча адамдар гана коет. Мебель өзү канчага түштү анан? 110 000. 110 000 сомго алып келип коюп берип кетишти. Абдан жакшы, мындай классический экен, Классика, да. Өтө сонун. Ысык суу, муздак суу бар баары. Центральное отопление. Центральное газ отопление. коюлат, тут уже вот подключают. Газ тоже центральный. Тамагыңыздар татуу болсун. Бул жерде мына кухнянын аянтын айтып коелу. Жалпы аянты негизи бул квартиранын 80 квадрат метр экен, ал эми
Кухнянын узун туурасын айта турган болсок, туурасы 14 квадрат кухня. кухня 14 метр квадрат. Да. Менимче туурасы 3 метр, ал эми узуну 5 метрге жакыныраак экен. Еще лучше. Да, ошондой. Отопление бар экен. Мына батареялары да чугунный батареяларды коюп турушса, азыркы китайский эмес. Чугунный мур. Чугунный. Мурдагы. Деген Азат корпорацияның филиалы строили, это 105-106 серия, который по всему городу построили же, ошолордун филиалы строить эткен, по старому методу бар. Нуристи Азат стройдун филиалы да? Абдан жакшы. Эгерде кухнядан түз чыга турган болсоңуздар, бул жакта кухнянын балкону жайгашыптыр. Ортосунда пластик эшик терезеси коюлган. Германские эти. Германский пластиктерди койдургансыздар. Да, вот и вот О, эти. сырттагы да. Койдурганбысың бар, германский. Бар германский. Бул жерде да мебель бар экен, Да, это эме. Идиш аяктар ушул жака коюлат. Баары. Кухня. Чоң эме, аябай эмеси чоң да. Ичи деле, мына ичи деле чоң экен, караңыздар. Мына бардык идиш аяктарды ушул жерлерге коюп койсоңуздар болот экен. Бул балкондун аянты деле чоң. Көрдүңүздөр, бул кухня. Если Мебель болса, вот бош. мебель калат, а? Если Сиз айткан акчанын ичинде. если ошого макул болсо, плита бош. 50 миңге алынган плита. 50 миң сомго алынган. Холодильник тоже бош экен. Да, бош. Чоң, астында, үстүндө. Билет да, бош эң жакшы фирма. Бош фирмасы эң жакшы фирма. Вот Мына плита и это холодильник бош фирма. анда мындай кухнядагы мебелдер бардыгы, холодильник, печка бардыгы калат экен. Азыр мен аягында ушул техникаларды, ушул мебелдерди кошкондогу үйдүн баасын, ценасын айтам. Эшиктер дагы качественный. Эшиктер дагы Азиядан келген. мына эшиктерди да көрсөтүп коеюн. Ручкалар. Хай-тек эшиктер. Ручкалар итальянский. Ручкалар да итальянский. Мына сапаттуу эшиктер экен. Биз кухняны көрүп чыктык. Эми кайрадан коридорго чыктык дагы, солго бурулуп кире турган болсок, бул жер зал. Залдын аянты канча чыгат? 23 квадратный метр. 23 квадрат метр. А бул дагы итальянский обой, Да. который Видно, сразу. моющий, да? Да, сразу видно. Көрүнүп турат. Караңыздар, бул жер мына зал. Мен бул жактагы панораманы сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жакта эмнелер жайгашкан эжеке? Бир катар айтып берип коюңузчу. Автовокзал. Автовокзал кайсы жерде? Мына түз караганда эле автовокзал. Автовокзал, эски автовокзал Эски, ушул жерде да. жайгашкан. Мына автобекет деп жазылган. стороны Аламединский рынок. Аламединский рынок. Аламүдүн базары ушул жерге жакын жайгашыптыр, а? Абдан жакшы. Панорамасы жакшы экен. Спальныйдын батареялары 12 секций. Очень жарко. Караңыздар. Аябай ысык. 13 секциядан турган өтө чоң батарея коюлуптур. Чугунный батарея коюлуптур. Абдан жакшы. Эми пол боюнча айтып бериңиз. Пол обычный Пол? ламинат. Теплый пол барбы? Жылууго что-то? Теплый пол это трубы через пол, да, ошо как теплый пол сяктуу кете берет. В квартире аябай жарко. Нуристи негизи отопленияны тартып атканда, сырттан алып кирип атканда ушул через пол батареяга тартып өтүп кеткен. Ошон үчүн жылуу. Да. Водяной теплый пол. Теплый пол емес, отопление просто через пол кеткен. Отопление через пол. Да. Абдан жакшы. Биз залды көрүп чыктык. Эми бул жакта душевая, санузел. Кафелдин өтө мындай адам тарта турган жагымдуу кафелди тандап алып турсуз го? Жылтырайт го, жылтырайт. Сама придумала дизайн, картина. Мына караңыздар. Шахнозанын тандаган кафели өтө сонун. Полдон баштап потолокко чейин кафел жабыштырылган. Аристон. Бирок бул жерде жайыгышы ысык суу болот. Бирок аварийный ситуацияда Аристонду на всякий случай это Аристон койгон. Колдоносуз. Өчүрөт го, ошо на всякий случай коюп койгонбуз. ошондо гана иштетилет. А так круглый год этот. Ванна керамика. Керамика. Абдан жакшы. Бул жерде мына кир жуучу автомат машина коюлуптур, раковина коюлган. 6 килограмм. Тоже остается машинка. Бул да калат. Да. Машинка калат. Samsung 6 килограмм, последний модель, да, это пузырьковая стирка, бүт навороттор бар. Бул мындагы техникалар бардыгы калат экен. Эми мен сиздерге эң акыркы бөлмөнү көрсөтөйүн.
Мен бир нерсени сурап алайынчы. Могу залда турган мебель калабы? Ооба, калат. Ушул бойдон калат, а? Айы. Абдан жакшы. Россияга көтөрүп кете албайм да, ошон үчүн калат. Ошон үчүн калат. Россияга барсаңыз, башка квартира сатып алсаңыз, ал жерге дагы мындан да жакшысын сатып аласыз деген ойдомун. Жаңы жыл ёлка жасалыптыр. Телевизор калабы, калбайбы? Жок, телевизор. Алып кетесиз, а? Wi-Fi бар, жакшы телевизор экен. Өтө сонун. Эми биз оң жакка бурулуп кирели. Бул жак спальня бөлмөсү. Өтө чоң. Канча квадрат метр бул жер? 20 квадрат. 20 квадрат метр. Обой тоже итальянский. Да. Өтө сонун. Мына жакшы түстөрдү тандап алыптырсыз. Квартираны ачып турат экен. Пол өтө жылуу. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Квадрат метрин айтты. Бирок бул бөлмөдө түз чыга турган болсок, бул жакта дагы жана кухнядагыдай эле балкону бар. Эми бул жактагы ориентирди түшүндүрүп коеюн. Бул жакта дагы кухняда кандай мебель турса, ошондой эле мебель турат. Майда чүйдө кийим кечек баарын ушул жерге койсоңуздар болот. Бул мебелде калат. Да, кухняныкы бияктыкы дагы. Абдан жакшы. Бул жакта эмнелер көрүнөт? Мына жакында Турциянын президенти Эрдоган мырза келип ушул мечитти ачып кеткен, централдык мечит. Могу көчө кайсы көчө? Бул Османкулова азыр, мурунку название менен Речка. Набережная. А могу улица мурунку название менен Иваницына, азыркы менен Жумабека. Азыркы аты Жумабек көчөсү. Абдан жакшы. На первом этаже автошкола, бүт удобство эмелери бар. Бардыгы бар да? Эң жакшы, эң удобный жери шаардын баягы популярный жакшы району. Анан ЦУМга, ГУМга, Площадька бардык аймактарга жакшы. Мен чыкса уже все эме Карпинкага чыгабыз. Карпинкага чыкса болот, э? Чүй Карпинкага мындай. Абдан жакшы. Анда биз эми үйдүн батирдин баасын айталы, жарыя кылалы. Эң акыркы кухня калды, кухняны да көрсөтүп коеюн. Кухняны көрсөттүм, а? Даараткана калды. Чакан. Полдон потолокко чейин көрүп турасыздар, кафель. Унитаз коюлган, раковина коюлган. Унитаздар да кымбат. Баары жылуу. Абдан жакшы. Шахноза эжеке, эми квартиранын сатуу максатында айттык. Бардык бөлмөлөрүн көрүп чыктык. Ремонту аябай жакшы экен. Элитка. Баасын айтыңыз эми. Баасын канча дейсиз? 72 деп сурап атам. 72 000 доллар. Мебели, кухнядагы техникалары менен кошо. Ванныйда техника, бүт техникалар калат. Техникалары өздөрү эле канча кымбат. Кымбат. Бош плита, бош холодильник, еще кухонный гарнитур 110 000 алгам. Еще стиральная машинка Samsung тоже, это последний модель. Последний модель. Но мебель. Абдан жакшы. Тоже около $1000 алынган, по-моему. Мне кажется, вот 72 нормально с мебелью, с техникой. Абдан жакшы. 72 000 долларга сиздер мебелдери жана жогоруда айтылган техникалары менен сатып алсаңыздар болот. Бир аз кеми болушу мүмкүнбү скидкасы? Да, скидка бар. Нак болсо сүйлөшөбүз, Сүйлөшөбүз. Абдан жакшы. Анда мен телефон номерлерин жарыялап коеюн. Эжекебиздин российский номери бар. WhatsApp. Ошого WhatsApp аркылуу биринчи сүйлөшүп байланышсаңыздар болот. +7 951 398 84 70. WhatsApp иштейт. Ал эми Кыргызстандын номерлери да бар. 0552 16 64 04 0702 996 143 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. 2019 жыл жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Мына ушундай элиталык үйлөрдөгү батирлер баарыңыздарга насип кылсын, жакшы адамдарга насип кылсын. Шахноза, мен сага ийгилик каалайм, ден соолукта бол. Жакшы сатып ал. Биз кайттык, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Эгерде тез кабарды издесеңиздер 0558 86 00 11 номерлерине чаласыздар. Биз сиздер үчүн кызматты кылабыз. Көрүшкөнчө.